мына кесел Куруксайдагы сайга батпай мынандай ал ортодогу сайдын наркы бетинде агып атат. Астагфирулла. Куруксайдагы сел. О, раттын заборuna чейин чыгып кетти. Ай бля, о, деди бир Нексияны каптап кеттир да ялке. Ай чорт, о, Нексия чатак болду да. 2024-жыл 25-апрель мөндүр жаап кадимкидей кыш келип калды. Машиналар жүрө албай атат. Saatına 20 kilometre. Saat 8. Geçki saat 8'den öttü. Bana maşinler toplama atak. Hiç de görmedi aldı. Ayda o maşinler kaynak ağaçların tüplerinde. Buraya tutalım. Бишкектин четинде БМВ автоунаасы жол четинде бараткан окуучу кызды сүзүп, айдоочу качып кетти. Кырсыктын кандай болгону видеого түшүп калган. Перехват планы жарыяланып, шектүү изделүүдө. Таш көмүрдөн Нарын дарыясына агып кеткен 6 жаштагы бала изделүүдө. Бишкекте милициянын унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бишкекте милиция кызматкерлери милиционерди сабап салышкан. Ушул жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Бишкекте милициянын унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Жол кырсык 25-апрелде кечки Жук Панфилов менен Медерев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Милициянын унаасы менен жеңил унаа сүзүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча эч ким жабыркаган эмес. Ташкөмүрдөн Нарын дарыясына агып кеткен 6 жаштагы бала изделүүдө. Ташкөмүр шаарына караштуу Кызыл Алма айылынын Акшаар участогунда Нарын дарыясына агып кеткен 6 жаштагы баланы издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу УКМ кабарлады. Маалыматка ылайык, тестиер бала сууга акканы тууралуу кабар 23-апрелде саат 18:50 чамасында түшкөн. 23-24 күндөрү издөө иштеринен жыйынтык чыккан эмес. Бүгүн тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын Ташкөмүр шаардык бөлүмүнүн мобилдик тобу куткаруучулар, милиция кызматкерлери жана баланын жакындары кайык менен жана жөө изденүү улантып жатат. Бишкекте милиция кызматкерлери милиционерди сабап салышкан. Рейд жүрүп жаткан учур эле. Милициянын кызматтык автоунаасы рейд учурунда токтотулуп, ичиндеги 2 милиция кызматкери спирттик ичимдигин ичкен деп шектелип, кызматкерлерди дароо наркологиялык бөлүмгө алып барышкан. Алар медициналык кароодон өтүүдөн баш тартып, рейдке катышкан ИИМдин иликтөө кызматынын детективин сабап салышкан. Жабырлануучу учурда ооруканада. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Тумаровдун адвокаты ал 26-апрелге караган түнү чыгарым билдирди. Жогорку кеңеште оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери камактагы Адахан Мадумаровго тергөө абагынан 26-апрелге караган түндө чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирген. Өкүм күчүнө кирди. Судья кол коюп, соттун буйругу менен тергөө абагына жиберген. Соттун буйругунда өкүм 26-апрелде саат 00:00 күчүнө кирет деп жазылыптыр. Ошого байланыштуу Адахан Мадумаров бүгүн түндө тагыраагы 26-апрелге караган түнү чыгарылат, деди ал.